Устаз, мусулман капырдан карыз болуп өтүп кетсе, кыяматты кантип кутулат дейт. Иманын талашат дейт го дейт. Эми мусулман эгерде капырдан карыз алган болсо, бериш керек, таап. Таап бере албаса, бул дүйнөдө ошо капырдын атынан садака кылып салат. Аллага айтат, Алла таппай калдым, адресин билбей койдум, дарегин билбей койдум. Мен мунун акчасын бердим мына. Алла үчүн бердим, кыяматка калбасын, кыяматка калтырбагын, өзүң разы кылгын аны деп не кылынат, Аллага тапшырылат дагы садака кылып салынат. Иншалла кутулат деген үмүт бар Кудай кааласа. Куранды жаттап карыгандык себептүү Куранды унутуп калса, анын өкүмү кандай дейт. Негизи Куранды жаттап унутуп калган чоң күнөө дегени бул Куран окубай коюп, таштап коюп унутуп калганга айтылат. Окубай койду, жаттап койгон, окубай койду кийин, унутуп калды. Бул чоң күнөөкөр. Ал эми карып калды, акылы азай баштады, же ооруп калды, ошол оору себептүү унутуп калды, анда күнөө болбойт. Бул шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар, окуп жүрүп окубай койду, таштап койду. Ошондо күнөөкөр болот.